урматтуу Ар бир точка.ком медиа порталынын көрөрмандары, бүгүн биз Ала Тоо Борбордук аянтында мындай элдердин жыпжыйма болуп чогулганын көрүп атабыз. Бүгүн бул жерге чогулуу максаты Кытайдан келген коркунучтарды алдын алуу жана биздин мамлекетте жүргүзүлүп жаткан саясат ага кыргыз мамлекетинин пайдасына болсун деген талаптар менен жана бир канча максаттар менен чыгыптыр. Немелерди взятник деп кармап аткан жанагы миллиондорду ошол элден кайыр сурабай, ошол взяткадан алган коррупционерлерден чогулткан жана миллиондорду, ячейкалардан алган миллиондорду Кытайлардын карызын жапсын, берсин ошолорго. Жөн эле бюджетке кетти деп эле алардын бардыгын кайра эле өздөрү эле жеп атышат. Просто Кытайлар менен болгон проблеманы эле чечип алыш керек бердечи. Анан ал закондорду акырындык менен өзгөртүрөт эле. Мейли Кытайлар мененчи. Биз мына мисалы үчүн Кыргызстан мусулман калкпыз, мусулман болгондон кийин андай гражданство бере турган болсо $15,000 алып туруп анан кийин Кытайларды мусулман динин кабыл алсын деп койсунчу. Алар мейли Кытайлар мусулман болсун. Бар Кыргызстанга келген бар мусулман болгон күндө дагы зато биз чыгып атпайбыз чекегечи. Жерди басып атат. Жерди басып атат. Мен де элди жоготуудан, жерди жоготуудан корком. Андан башка эчтекеден корккон да жоготконунчу. Эң эле коркунучтуу жер да. Бүгүн 7-январда Бишкек шаарындагы Ала Тоо аянтына 200ге жакын адам митингге чыгышкан. Алар түрдүү талаптарды айтып чыгышып, айтымдарында алардын талаптарынын бири Кытайда кыйноого кабыл эдилген кыргыз жарандарына карата бийлик аракет көрүшү керек. Мындан тышкары өлкөгө кирген Кытай жарандарына чектөө киргизүү деген талаптарды айтып чыгышты. Топтолгон элдин басымдуу бөлүгүн жаштар түзөт. Алардан тартип сакчылары чогулгандарынын себебин тактап, милиция кызматкерлери мындай нааразычылык митингдерине жашы жетелек балдарды аралаштырбоону айтты. Нааразы болгон эл КТРКнын алдына жетип токтошту. Катышуучулардын бири талаптарды тизмектеп кол топтоп, бийликке кат аркылуу жөнөтүүнү сунуштады. Алардын негизги талаптары Кытайдагы кыргыз жарандарына колдоо көрсөтүү, кыргыз жеринде мыйзамсыз жарандык алган Кытай жарандарынын депортациялоо, КТРК митингге чыккандардын талаптарын так толугу менен бийликке жеткирүү, кыргыз жерине келген Кытай жарандарына чектөө киргизүү деген бир канча да ушул сыяктуу талаптарды айтып чыгышты.